Көөлөнгөн талкан, малдын ичетинен жасалган жөргөм, таруу, каламак каттама. Мына ушул азык-түлүктөрдөн этно шаарча курулат деп эч кимдин оюна келбесе керек. Бул этно шаарча Супара Чуңкурчак жайлоосунун элесин берип турат. Бул жакта кыргыз айылы дагы жайгашкан. Мындагы коюлган боз үй, мал, чөп баары тең желүүчү тамак аштан жасалган. Узундугу 5 метр келген этно комплекстеги тоонун чокусундагы мөңгүлүү асканы кремден, боорундагы таштарды куруттан, бөксө тоону нан менен уйдун жүрөгүнөн жасаган. Кыргыздын ата бабаларыбыздан калган таш үй. Таш үйдөн астыкы жанагындай токочтой ал же алда талканбы? Жок, ал талкандан жасалган. Бул талкандан жасалып, анан кийин үстү токоч менен коюлуп, анан үстүнө шоколад менен кооздолуп, шаарча кылып жасалган. Ал эми агын сууну көгүлтүр түстөгү мармелад менен окшоштурса, ичиндеги балыктарды балдар жеген печеньеден кошкон. Картофелден жасалган чөптө бул. Үймөк кыргыздын кургатылган жайлоодогу чөптөрү. Андан кийин кетип булар эмненин элесин берип атат? Таштын элесин кылып атабыз бул жерде. Тамак аштан жасалган этно шаарча албетте боз үйсүз болбойт. Кыргыз үйү каламадан жасалып, ичине куйрук майды акырындан түтөтүп койгон. Боз үйдүн түндүгүнөн чыккан түтүн жашоо бар экенин туюндургандай. Кыргыздын боз үйлөрү. Бул ошол боз үйдүн тегерегинде жайгашкан. Бул жерде атайын көөлөнгөн талкандан казан жасап, казандын ичинде сүмөлөк кайнап аткан нерсени жасаганбыз. Тамак аштар жасалган этно комплекстин ичиндеги кыштакчадагы кой капустадан, төө болсо көөлөнгөн талкандан, мал кире турган коро буурчактан даярдалган. Азык-түлүктөн кынапталып курулган шаарча ата-бабалардын басып өткөн жолунан, турмушунан элес берет. Албетте, кыргыз элинин жашоосун чагылдырган этно шаарчада сүмөлөк дагы болбой койбойт. Гүлнара Касымбекова, Элдер Асанбаев, Коомдук 1 канал.